Дагы бир хадиске кирерден мурун бул жерде көңүл бура турган нерселерден Хасан радиаллаху анху мындай деп айтып атат: "Хафизту мин калами Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Мен Аллахтын элчисинин сөздөрүн жаттадым дейт. Ушул жерден жаш балдарга ушу жаш кезинде жаттата турган, алардын көңүлүн бурдура турган акыл эсине, деңгээлине жараша билимди бериш керек ата-энелер. Бул жаш бала эмнени түшүнмөк эле деп таштап койбош керек. Бул деген неберелер кичинекей жашында, кичинекей кезинде 3, 4, 5, 6 жаш кездеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн жаттап атат. Мына мурунку сахабалар, табииндер жаш балдарга жаттоо жагына кичинекей кезинде балагатка жеткенге чейин, акыл эси толо элекке чейинки убакта жаттоого көп көңүл бурган, үйрөткөн. Ушул кезде үйрөнүп калса, динин түшүнүп калса, негиздерин жаттап калса, ташка тамга баскандай эсинде калып калат. Балдарыбызга эң негизги үйрөтө турган нерсе, эң зарыл бул дин, бул иман. Ал эми адамдын бүт нерсе жактан жетилип, бирок иманы, дини болбосо бул айбандай жашоо. Айбандан дагы төмөн нерсе деп айтат. Хасан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн жаттадым дегенде хижридин 3-үндө төрөлгөн өзү. Шабан айы же Рамадан айы деп келет. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижридин 8-инде дүйнөдөн кайтып атат, дүйнөдөн өтүп атат. Саллаллаху алейхи вассалам 3 менен 5 жаш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8-нчи хижриде өлүп атат, 5 жаш. Ушу 5-4 жаштарда канча деген хадистер жаттап койгон. Бул Хасандын 5 жаш аралыгында жаттаган хадистер дагы башка риваяттарда хадистерде келет. Хасан менен Хусейнден жаттаган хадистеринде айткан кабарлары.